Салам достор. Бүгүн сиздер менен үйдө жасалчу, уйдун этинен даярдалуучу кайнатылган шорпону даярдайбыз. Эгер сиздерге жакса, үй бүлөңүздөр менен бирге даярдап даамын татып көрсөңүздөр болот. Менин атым Арапбай, жашым 28-де, Катардагы мигрант Москва жергесинде таксист болуп жашап, эмгектенип жүрөм. 1 жыл мурда апластическая анемия деген оор дартка кабылып, 7 ай мурда пересадка костного мозга операциясын жасатып, азыр үйдө дарыланып жатам. Бекер жатпайын деп сиздер менен ушул үйдө жасалган түрдүү даамдарды видеого тартып, видеороликтер аркылуу бөлүшүп турмакчымын. Сиздерге жакса, колдоп кубаттап турасыздар деген чоң үмүтүм бар. Өзүм жөнүндө айта баштасам, 1 жыл мурда ушул оор дартка кабылып, операцияны башыман өткөрүп, эми өзүмө келип жаткан убагым. Ошентсе да бекер жатпай, өзүм даамды жасатып, ушундай хобби менен алектенип жатам. Албетте сиздерге жакты деген лайкты баса кетсеңиздер, мен үчүн чоң жетишкендик. Бул ооруну кайдан кантип келгенин врачтар деле түшүндүрүп берген жок. Бул түрдүү антибиотиктердин, дарылардын же болбосо радиациянын же болбосо дагы генетический ушундай жактан келип чыгышы мүмкүн экен. Кантсе да Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Аллахым экинчи өмүр тартуулады. Мына бир аз болсо да өзүмө калыбыма келип, эли журтка бир аздан аралаша баштадым. 25-жыл мен үчүн өтө оор жылдардын жылы болду десем жаңылышпайм. 25-жылдын жарымынан көбүн больницада өткөрүп, больницанын терезесинен көчөдө басып жүргөн адамдарды көрүп, о жаратканым, о Аллахым, мага дагы ден соолук берсең экен. Мен дагы катардагы адамдардайын жашап, эмгектенип, эли журтка пайдам тийсе экен деген дуаларды кылып сурачумун. Аллахыма жетип барды окшойт ушул дуаларым. Мага экинчи өмүр тартуулап, мына бир аз болсо да өзүмдүн алдыма койгон максаттарыма жетип баштадым. Көп жылдар бою мен күч таба албай, өзүмө эрк таба албай, ушундай видеороликтерди жасаганга аракет кылайын десем дагы кандай да бир окшошпой турчу. Азыр мына бир аз болсо да окшошуп баратат. Албетте жараткан Аллахка бул үчүн чоң ыраазычылыктар билдирем. Албетте көрүүчүлөр дагы колдоп кубаттап турасыздар деген чоң ишеним бар. Жада калса, бул өмүрдө чоң максаттарым, алдыма койгон үмүт тилектерим бар. Достор, бул жашоо бизге бир берилет. Албетте ден соолуктун кадырына жете билишиңиздерди суранат элем. Ден соолугуңуздарга аяр мамиле кылыңыздар, жакындарыңыздарга боорукер болуңуздар, аяр мамиледе болуңуздар. Ден соолук өмүр деген бир берилет. Албетте бул өмүрдө татыктуу жашап, өзүбүздөн жакшы ис калтырып кетсек, бул чоң жетишкендик. Албетте кыргыз эли менен айланып кетсе арзыйт. Ушул оор дартта, оор күндөрдө тааныганы да, тааныбаганы да колунда келишинче жардамдарын, жылуу сөздөрүн айтып жатышты. Бул үчүн терең ыраазычылык айтам. Албетте бул операцияны өткөрүү каражат жагынан оңойго турган жок. Менин жакындарым, бир туугандарым, досторум, жада калса айылдаштарым, бүт эле кыргыз элим кол кабыш кылып, акча чогултушуп, ушул акчанын негизинде операцияны өткөрдүк ийгиликтүү. Аллага буга да болсо чексиз шүгүрлөр болсун. Бул сумманы укканда мен ойлочумун, бул каражатты мен чогулта албайм деп. Бирок Алланын кудурети менен чогултууга жетиштик. Достор, сиздерге операция жөнүндө кызык болсо, комментарийга жаза кетиңиздер. Бул тууралуу отдельно видеоролик жасап чыгарам. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Амандыкта жолугушканча бар болуңуздар.